Аялдын бактысы бүйөгө кожоюндук кылып аны башкарганда эмес, ага башкарылгандыгында. Кудай ошондой жараткан. Менин да апам бар, өтүп кетти раматылык. Эжем бар. 3 карындашым бар. 3 кызым бар, урматтуу бир тууганым. Мен да аялчы туугандарым бар. Бирок ошолордун бардыгын күйөөсү башкарганын каалайт элем. Анткени ошондо бакыт бар. Күйөөгө моюн сунуш керек. Бирок күйөө арамга буйруса ага моюн сунулбайт. Жашоо 3 эле күн. Кече, бүгүн, эртең. Кече күн кетти, колдон чыгып кетти. Ким жакшы иш кылды, жаман иш кылды, бардыгы сакталды, кыямат күнү көрөбүз аны. Бүгүнкү күн. Бүгүн азыр барбыз. Аллага шүгүр. Эртеңки күн бизге белгисиз. Эртеңки күн кимге ден соолук берилет, кимге оору берилет, кимге ырыс. Аялдардын бир милдети бар, силердин төшөгүңөргө башка эркектин кадамын бастырбаш керек. Кыянат кылбаш керек аларда. Силер жаман көргөн адамдар, силер жок мезгилде силердин үйүңөрдүн астанасына аттап кирбеш керек. Аял ачпаш керек эшикти. Бизде отура берет да мисалы. Аяш кандай анан? Доска кетти. Келечи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келип сураган: "О Алланын элчиси, качан Алладан сураганымда эмне деп сурайын" деген да. Мен сурайын. Не деп сурайын? Мен сурайын. Пайгамбарыбыздан айтат эле, пайгамбарыбыз Алладан сураганыңда өзүнүн бир мына манжасын бармакты мындай кылып, төртөө мененчи Аллахумма гфирли. Касир рахматулла алейх Аль-Бидая ва Нихая китебинде айткан сөзү бар да: "Калган жашооңду оңдогун" дейт. Аз канча жашообуз калды да. Биз эки жашоонун ортосундабыз. Өткөн жашоо бар, келечек жашоо бар. Өткөндүн бардыгын билебиз. Келе жаткандын баардыгы белгисиз. Алдыңкы азыр бүгүнкү жашоондан эртең жашооңуш болду. Бул жагын оңдогун, калган. Каза болгон адамдарга аш өткөзүү керекпи? Дагы кандай варианттары бар? Кандай кылсак сооптору тиет? Биздин мээбизде только аш өткөрүү бар да, ушуну жоготуш керек. Каза болгон адамга соопту аш өткөрүү менен эле ушу сиңип калган да. Канча айтсак дагычы. Тууган, андан башка мына сооптуу иштер бар. Суу чыгарбайсызбы айылыңызга? Свет алып барбайсызбы? Көпүрө салбайсызбы? Өлгөндө акыл жок, кетти. Ошондо да уяттуу жери шарият айтып да жашырба деп. Эми акылы бар кезде эмне чечиңиз не? Акылың бар кезде кантип сен чечим аласың? Жашырбайсың уяттуу жериңди. Аял болсоң, кыз болсоң уяттуу жериң жашыр. Эркек болсоң уяттуу жериң жашыр сен. İmandan keyinki birincisi farz uyat